Бисмилля, вальхамдулилля, вассалату вассаламу аля расулилля, амма бa'д, ассаламу алейкум рахматуллахи баракатуху, урматтуу көрүүчүлөр. Аллахтын жардамы менен, Аллахтын мээрими менен бир шариатта көйгөйлүү болгон бүгүнкү күндө маселени баштайбыз. Бул маселе бүгүнкү сабак менен гана чектелбейт, балким дайыма өтүлүп туруучу, болуп туруучу сабактардан болот. Бул маселе жин жана шайтандар дүйнөсү. Жин жана шайтандар дүйнөсү менен таанышуу. Бул маселеде каралуучу суроолор өтө көп. Негизи эле бул маселеде суроолор көп. Жиндер булар ким? Шайтандар ким? Жиндин баары эле шайтанбы? Шайтан жинби? Ушундай сымал жиндер кайсы деңгээлде зыян бере алат? Жиндер канча жашай алат? Жиндер менен адамдардын болгон ортосундагы айырмасы? Жиндердин түрлөрү барбы? Ушуга окшогон көп суроолор. Бул маселеде суроолор көп. Себеп дегенде, акыйкатта бул маселеде маалымат да көп эмес. Ошол себептен эң негизгиси бул маселеде Аллах жана анын элчиси берген кабардан сырткары чыкпаш керек. Бир эрежени карманыш керек бул маселеде албетте. Себеп дегенде бул кылдаттык менен мамиле кылуучу маселелерден. Эмнеге? Бул кайып дүйнө. Бул кайып дүйнө. Биз бул нерсени билбейбиз, бир гана Аллах жеп элчисинен бөлөк биз бул маселени эч бир биле албайбыз, кудуретибиз жок. Ошол себептен бул маселеде бир эреже бар. Аллах жана элчиси шарият токтолгон жерден биз да токтолуш керекпиз. Жана шарият Аллах жана элчиси берген кабарга кыяс кылып, оюбуздан чыгарып, бөлөк нерсени чыгарбаш керекпиз. Себеп дегенде айтып кеткендей бул кайып маселе. Өтө этият болуш керек бул маселеде. Демек, Аллахтын жардамы менен баштайбыз. Бүгүнкү жин жана шайтандар дүйнөсү менен таанышууну. Жиндер булар өзүнчө бир дүйнө. Адамдардан айырмаланып турган дүйнө. Негизи акылы бар 3 коом бар. Бул жиндер, адамдар жана периштелер. Жиндер адамдар менен окшоштугу бар. Периштелер менен окшоштугу бар. Кайсы жерден? Ошол акыл маселесинде. Булар да ойлонот, акыл жүргүзүшөт. Жана эң негизгиси Аллах Таала буларга дагы жакшы менен жаманды тандоо ыктыярын берген, кудуретти берген. Демек, адамга жүктөлгөн нерсе жиндерге да жүктөлгөн. Ошон үчүн Аллах Таала Куранда айткан: "Мен жиндер менен адамдарды бир гана мага ибадат кылыш үчүн жараткам" дейт. Бул аят жиндердин бардыгына дагы далил болуп эсептелет. Чоң далил. Кыямат күнү кандай адамдар жазалган иштерине суралгандай, жиндер дал ошондой суралышат. Эмне үчүн жиндер жин деп аталган? Себеп дегенде, жиндер көзгө көрүнбөгөндүн себебинен жин деп аталышкан. Мисалы үчүн араб тилинде эненин курсагындагы баланы жанин дейт. Бир негистен келип чыккан сөздөр. Жин, жанин. Себеп дегенде эненин курсагындагы балада көрүнбөйт, көрө албайсың. Ошон үчүн жин деп аталуунун себеби көзгө көрүнбөгөн себебинен булардын. Аллах Таала ушундай кудуретти берген жиндерге. Алар бизди көрөт, биз аларды көрө албайбыз. Аллах Таала Куранда айтат: акыйкатта ал жана анын коому
силерди силер көрбөгөн жерден көрүп турат дейт. Эмнеден жиндер эмнеден жаралган? Аллах Таала Куранда кабар берет. Жана ага чейин биз жиндерди таза оттон жаратканбыз дейт. Жиндер оттон жаралган. Жана таза оттон жаралган. Бөлөк аятта Аллах Таала айтат: жана Аллах Таала жиндерди таза оттон жараткан. Булардын негиз жаралуу негизи от. Пайгамбарыбыздан келген хадисте пайгамбарыбыз айткан: периштелер нурдан жаралган. Жиндер таза оттон жаралган. Алоолонуп турган оттон жаралган. Ал эми Адам алейхиссалам силерге кабар берилген нерседен жаралган. Мындайча айтканда чоподон жаралган. Качан жаралган жиндер? Жиндер албетте шексиз адамга чейин жаралган. Аллах Таала Куранда айтат: биз адамды өзгөрүлүп туруучу лайдан алынган таза шылдыраган чоподон жаратканбыз дейт. Ал эми ага чейин жиндерди таза оттон жаратканбыз дейт. Алоолонуп турган оттон жаратканбыз дейт. Жиндердин сырткы көрүнүшү кандай? Биз бул маселеде албетте айтып кеткендей, Аллах жана анын элчиси кабар берген деңгээлде гана билебиз. Ойдон чыгара албайбыз, кыяс кыла албайбыз эч убакта. Аллах Таала Куранда айтат: биз тозокко көп жиндер менен адамдарды жаратканбыз дейт. Алардын жүрөктөрү бар, акыл жүргүзбөгөн. Алардын жүрөктөрү бар, акыл жүргүзбөгөн. Жана көздөрү бар, көрбөгөн. Жана кулактары бар, укпаган. Алар малсымал, балким малдан да адашкан. Эгер карап келсек, Аллах Таала айтып атат: демек жиндердин сырткы келбети, алардын жүрөктөрү бар экен, кулактары бар экен, көздөрү бар экен. Жана бөлөк аятта үнү дагы бар деп келет. Аллах Таала Куранда айтат: сен өзүңдүн үнүң менен кимди азгыра алсаң, ошону азгыра бер дейт. Демек үнү дагы бар экен. Сүйлөйт деген маселе. Кээ бир хадистерде келет: шайтандын тили бар деп. Жиндер тамак ичет, суусундук ичишет, күлүшөт деп келет. Буюрса, буну алдыңкы сабактарда кабар беребиз. Негизи жиндердин аттары кандай аттары бар дагы бөлөк. Араб тилинде, арабтарда жиндер даражаларга бөлүнөт. Жиндин өзү жин деп аталат. Адамдар менен аралашып жүргөн жиндерди биздин кулакка тааныш болгон орусча бир аты бар, домовой. Домовой жиндер акыйкатта бар. Буларды амир деп коет. Адамдар менен аралашып жашайт. Бала бакыранын көзүнө көрүнгөн жиндер буларды арвах дейт. Ал эми кып-кызыл кайсар зыян берүүчү жинди шайтан дейт. Андан дагы зыян берүүсүндө катуурагы марит дейт. Жана Куранда келет: күч кубатта күчтүү жана зыянындагы күчтүү жиндерден эфрит дейт. Демек,
Жиндер даражаларга бөлүнөт. Баары бирдей эмес. Дал адамдар бөлүнгөндөй, жиндер да бөлүнөт. Аллахтын жардамы менен бүгүнкү жин жана шайтандар дүйнөсү тууралуу сабагыбызда бүгүн ушул чекит менен, нукта менен чектелебиз. Аллах Таала бул сабактарыбызды дайымдуу кылсын, жана берекесин берсин. Жана бизге көп бул маселеде акыйкаттарды ачып берсин, жана имандарыбызды бекемдеп берсин. Көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Субханакаллахумма ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля ант, астагфирука ва атубу илейк.